Периштенин көз жашы 2-бөлүк. Эрнис жалгыз экен, от да жагылбаптыр. Чоң энесинин жүрөгү шуу дей түштү. Эрнис, Айгүл кайда? Кетти. Кайда кетти? Иштеп келем деп кетти. Урушуп кеткенбиз. Мектептен иштен бошойм деп арыз жазыптыр. Документтеринин баарын алып жок, кетиптир. Ботом эмнеге? Бир ооз айтпай кетип калдыбы? Кыз эмне болот? Эмчектен эми араң чыккан баланы кантип багам? Эрнис үн каткан жок. Туңгуюкту тиктеди. Ага азыр кызы да, уулу да, энеси да деги эле дүйнө ордунан жылып кетсе да баары бир сыяктуу. Кыямат кайым келет деп коркута беришет го апа. Көрсө кыямат кайым келбейт окшойт. Ар бир адамдын өзүнүн кыямат кайымы болот окшойт. Эмне деп эле жатасың? Эч нерсе. Жүрөгү титиреп кетти эненин. 6-туюму менен жаман иш болгонун, аны өз уулу кылганын туюп турду. Андан аркысын сураганга да күчү жок болчу. Бооруна Арукени кыса, уулунун үйүнөн чыкты. Көз жашы куюлуп, эгинен агып келе жатты. Мектептен чыгып алып кар урушуп ойноп жүрүп келген Айдар босогон аттары менен чоң энесинин ысык тамагы даяр болот деп келген. Эне, бүгүн мен 5 алдым деди, кубанычтуу кыйкыра. Бирок чоң энеси мурункудай жалынып, жалбарып тосуп албады. Сустайып отуруптур. Эне, эмне болду, коркутпачы? Келдиңби балам? Арукеңди карачы, жаным жер тартып турат, жата турайын. Арукени жеткирем дебедиң беле? Апасы кетип калыптыр. Каяка? Чет өлкөгө иштейм деп кетиптир. Айдардын жүрөгүнө туңгуюк бир коркунуч кирди. Эмне эле баары чет өлкөгө кете беришет? Эмне жетишпейт? Эмнеге балдарын ташташат? Мен чоңойгондо эч кимдин апасы чет өлкөгө иштеп келгени кетирбегендей бир нерсе ойлоп таппасамбы? Кийимдерин илип жатып да, тамак ичип жатып да, бөбөгүн ойнотуп жатып да, Айдардын ойлогону ушул эле. Ошол боюнча чоң энеси ооруп калды. Эми бар түйшүк Айдардын мойнуна түштү. От жагып, суу ташып, азык түлүк алып келип, чоң энесинин дарыларын алып келип, Арукени карап, айтор тынымы жок. Кагылайын, мойнуң эле калыптыр го, деди бир күнү чоң энеси аяп карап. Эч нерсе эмес, сиз эле айыгып кетсеңиз болду. Акылдуу жигит болосуң, Айдар. Сен чоңоюп калдың, балам. Мен жаман айтпай жакшы жок. Эгерде Аруке экөөң эле кала турган болсоңор, карындашыңды колуңдан чыгарба, балам. Сага менин аманатым ушул болсун. Чоң эне ооруп калды. Эмнеси экенин да билбейт. Бир аз турса эле баш айланып жыгылып кетчүдөй болот. Эрнис апасы ооруп жатканын деле билбеди. Таң атып бара жаткан эле. Чоң эне араң турду. Жылуусу кете элек мештин үстүндөгү чайнекти алып, жакшылап даарат алды. Намаз окуганга алы такыр калбаган экен. Ичинен мурунтан тилине жат болгон келмелерин айтып, теспесин тартып отурду. Жарык таттуу уйкуда жаткан 2 наристенин жүзүнө түштү. Биринен бири өтүп сүйкүмдүү, жүрөгү сыйрыла түштү. Каты күнай, булар эмне болот? Бир аз туруп турсам болбойт беле? Эми эмне кылам? Неберелеринин төшөктөрүн кымтылап койду да, күнөөсүз периштелерине узак дуба кылды. Эне көп нерсени көргөн, бирок ушундай заманды эч көрбөптүр. Тирүү туруп ата энесиз калган балдарды, турмуш менен күрөшкөн бул кансыз согуш болгон коомду көрбөй койсо эмне? Энеси балдарына кылч аябай басып кеткен, атасы балдарына кайдыгер. Бооруна басып, өзү кийбей ичпей чоңойткон бала энеге кайдыгер. Бул заманды көрбөсө гана. Канча кейисе да, эне Эрнисти эч күнөөлөбөдү. Ачык сүйлөшпөсө да, уулунун абалын билип турду. Ар бир жеңилүүсүн жүрөгүнүн тереңинен өткөрчү. Ичинен 2 келинин жектеп турду. Ичинен эбак маркум болуп кеткен абышкасын жектеп турду. Абышкасы да ушундай эле. Өзүн ал үймө үй кубалап сабачу. Эрнистен кийинки боюнда болгон баласын сабап жүрүп ичинен өлүк түштү. Ошол боюнча төрөбөй калды. Балким жалгыз болбой, бир туугандары болгондо ал мынчалык сынбайт беле турмуштан.
Атасындай ызакор уул колунан эч нерсе келбей калганда ызасын аялынан чыгарганды мурас кылып алгандай. Окуп кетсе, балким жашоосу башкача болот беле. Балким эненин ичиндеги балким деген балээлер эч бүтпөчүдөй. Минтип 2 чүрпөлүү болду. Булар менен эч кимдин иши жок. Эмнегедир ошол күнү Эрнис энесинин үйүнө келди. Кубарып жаткан энесин көрүп чочуп кетти. Сизге эмне болду? 1 айдан бери алым куруп, деди демиккен энеси. Апа коркутпачы. Эрнис чөгөлөй калып энесинин колдорун өпкүлөп жиберди. Коркунуч толуп чыкты жүрөгүнө. Тыкан, турмушка бышкан энеси минтип төшөктө жатып калышы мүмкүн эмес эле. Кайпалактап эмне кылаарын билбей калды. Балдар кайда? Айдар мектебине кетти. Аруке мына. Аруке бурчта турган экен. Бакырая атасын корко тиктейди. Узун бойлуу бул чоочун адам ага дайым коркунуч алып келчү. Кыздын жалоорган көздөрүнө чыдап карай албай терс бурулду Эрнис. Машина алып келейин, доктурга барасың. Тыйыным жок балам. Сенде деле жокко. Мал жанды сатып бүттүң. Кыйналба, өтүп кетээр. Мен табам апа. Көз жашын көрсөтпөгөнгө терс бурулду. Өлүм алкымдан алса да, эне баласынын акчасын аяп жатканына жаны кейип кетти. Мен келе соомун. Эч нерсеге жарабаган макулукмун деп жатты. Аракет кылганы менен Эрнис акча таба албады. Аргасыз уурулукка барды. Эртеси эле бул кабар айылдын аяк башына жайылды. Эрнис кармалыптыр дейби? Милиция алып кетип жатканын балам өз көзү менен көрүптүр. Бетим, ушунча да бардыбы? Бир кезде айылдын мен деген жигиттеринин бири эле. Жанагы Айгүл бузук неме тагдырын бузуп кетти. Айтор айыл ууду. Айдар сабактан келе жаткан. Арукени тургузуп тамагын берип кетет, бирок түшкө чейин барып тамак бериши керек эле. Мурункудай ойнобой да калды. Үйүнө шашып бараткан аны коңшусунун баласы чакырды. Айдар, эмне? Кайда шашып? Үйгө. Арушка тамак бериш керек, деди каадалуу кишидей. Атаңды милиция кармап кетиптир го, уктуңбу? Эмне? Уй уурдаптыр дейт. Тиги бала бул көрүнүш күндө болуп жаткандай бейкапар сүйлөдү. Айдардын жүрөгү мыкчылап ооруп кетти. Атасын жакшы көрчү. Кандай өзүн алыс кармаса да, эч бир убакта башынан сылап, оюнчук алып бербесе да, мектептен алып келген жакшы бааларын мактабаса да, ал атасын эч бир жанга теңебей жакшы көрчү. Калп айтасың, деди чымыркана. Көзүнөн жаш ыргып кетпесе эле болду. Тигини жөөлөп өтүп чымын куюм болуп чуркап жөнөдү. Атасынын үйүнө келди. Эшик ачык экен. Үй чаң тополоңу чыгач ачык. Бир нерсе издешкен окшойт. Меш жагылбай, жагымсыз суук денесин ичиркентип жиберди. Ата, деди ал күбөрөп. Бир нерсе болгонун сезди окшойт, ыйлап жиберди. Жалгыз болгон үчүн өзүн токтотпой тим койду. Суук тамда отуруп алып, эс огончо ыйлады. Ууру аталган атасына, такыр кабар албаган апасына ыза болуп ыйлады. Бир топто барып өзүнө келди да шылкыя чоң энесинин үйүнө жөнөдү. Айдар, келдиңби кагылайын? Эмне кеч келдиң? Мугалимдер бир нерсе деп айтса эле бакырып жиберчүдөй эрдин кыса тиштеди. Отуңду жага сал, бөбөгүң ачка болуп ыйлап жатып уктап калды. Азыр эне. Көнгөн иштерин кылып жүрүп, такыр кабак ачылбады. Эмне болду экен? Балдары менен уруштубу? Чоң энеси көз салып жатты. Абака тура калып от жагып жаткан байкесинин жонуна жабышты Аруке. Кое тур, от жагып жатпайбынбы? Абака, кайда жүрдүң? Мектепте. Айдар күңк этти. Адатта бөбөгү менен бир топ кожурашып, кээде күлүп калчу. Азыр эч маанайы жок. Балдар менен уруштуңбу? Деди чоң энеси. Жок. Эмне болду? Бирөө бир нерсе дедиби? Эне, сен өлүп калсаң, биз ким менен калабыз? Деди Айдар. Кантип айтчу эмес? Деп чоң энеси чочуп кетти. Өлбөйм мен. Ооруп жатпайсыңбы? Айыгам. Деги дейм да. Атаң бар балам. Силерди жалгыз калтырбайт, деди чоң энеси оозу бош. Айдар терс бурулду. Айтпаш керек. Ого өтөр ооруп калат чоң энеси. Анын мал уурдап түрмөгө түшкөнүн айтпаш керек. Баса, атаңа чалчы, келип кет. Энемдин сөзү бар экен де.
чалбай эле коелучу. Эненин жүрөгү бир нерсени сездиби, кайта өтүндү. Айдар каалабай туруп чоң энесинин эски телефонун алып атасына чалды. Кудай жалгап бирдиги түгөнүп калган экен. Ал күнү чоң энеси билбей калды. Карга бок чокуй электе туруп алыпсың го балам. Кар күрөп жатам. Эрниске айтчы, кабыргаң ката элек. Чоң жумуш кылсаң боюңду өспөй калбасын. Эрнисиңде мен эле кыйын кылам, деди Айдар бурк этип. Чоң энеси аргасыз жылмайып алды. Эрнис чын эле эрке чоңоюптур. Жалгыз бала деп атасы да, өзү да калкалай берип, такыр алсыз кылып салышыптыр. Айдар башкача, азыртан эле өжөрлүгү, турмушка бышыктыгы, жоопкерчилиги бар. Эркек бала энесинин канын көбүрөөк тартып калдыбы? Эне ушуларды ойлоп турду. Айылда узун кулак аялдар бар го. Алардан жабыр тарткандар да көп эмеспи? Бул жолу узун кулактардын кесепетин чоң эне да тартты. Кар күрөтүп бүтүп, неберелери менен ысык чай ичкени отурушкан эле. Шып этип кирип келген коңшу аялды көрүп чоң энеси жайдары сүйлөдү. Сайракансыңбы? Кел кире кой. Мен эле жакшы турасызбы? Жакшы, кыбырап турабыз. Кел чай ич. Жылып кирип отурган аял Айдардын тик сайылган көзүнөн жалтанып кетти. Капырайып отом. Асиянын эле көзү го. Деги ушундайлар тукумду жакшы беришет. Муну менен тең балам оозун кайсы десе мурдун көрсөтөт. Муну карасаң биттин ичегисине кан куят, деп ойлонуп отурду. Эрнис келип калабы десем келчүдөй эмес. Күйөөңдү жиберсең жалгыз улакты союп берсе дедим. Балдарым да сууктап кетишти, деди кемпир алсыз гана. Тиги ушуну эле таба албай тургандай алаканын бир чапты. Ошо эже сизди уга элек экен деп ойлодум эле. Уулуңуз уй уурдап кармалбадыбы? Эмне? Ой, тиги Сокендин уюн уурдашыптыр, Эрнис. Дагы бир бала кармап кетишпедиби? Чоң эненин көздөрү тумандап кетти. Колдору калчылдап, эмне кылаарын билбей калды. Сизден бирөө сурадыбы? Кетиңиз, деп тигил аялга жаалдана бакырып жиберди Айдар. Чоң энесин жөлөй калды. Эне, сен билдиң беле? Айдар үн ката албады. Чоң энесинин алдында чоң кылмышы бардай жер тиктеди. Кылгылыкты кылган аял акырын жылып сыртка чыга берди. Суук кабарды уккандан кийин өйдө боло албады. Ошол түн Айдардын эсинде түбөлүк сакталып калды. Энеси араң дем алып, онтоп, бир нерселерди айтып ыйлап, жөөлүп жатканын көрүп турду. Энесинин төшөгүнүн жанына барып эмне кылаарын билбей чебелектейт. Эне, суу ичесизби? Жаздыгыңызды бийик коеюнбу? Эне, коркутпачы. Жалгыз тамда жандал бастаган кичине баланын чарасыз үнүн эч ким укпады. Корккондон дирилдеген денесин кучактап, бооруна кыспады. Таңгамаал Айдардын көзү илинип кеткен экен. Ойгонуп кетсе, энесинин бут жагында уктап калыптыр. Ал болсо тыптынч. Кызыктай үндөрдү чыгарбай жатканынан улам эле энем жакшы болгон экен деп сүйүнүп кетти. Эне, жакшы болдуңузбу? Барып колун кармай калды эле муздак денеси денесин үркүтүп жиберди. Чочуп артка кетенчиктей берди. Эне, мен коркуп жатам, турчу. Көзүңдү аччы. Мени жалгыз калтырбайм, өлбөйм дегенсиң. Эне дейм, мен кантем? Такыр чыдабай кетип, энесин жулкулдатып өңгүрөп ыйлап жиберди. Анын үнүнөн улам коңшулар чогулуп калышты. Эне дүйнөдөн кайтты. Чырылдап ыйлаган Айдардын үнү азага келген элдин баарын ыйлатты. Эсил кайран энем деп кулундай чыңырган үнү алыска тарап, сиңип кетип жатты. Өмүрүн таза, ак ниет, чоң жүрөк менен жашаган аялды аркасынан жоктогон бир гана ушул бала эле. Өпкөсүнө батпай калганда араң токтотушуп, жүзүн жуудуруп, тамак берип жатышты. Жаназа окулгандан кийин Айдар үйрөтүлгөн сөздү каргылданып сурады. Энемдин бересеси болсо менден алгыла. О эл, энемдин аласасы болсо кечтим. Чыңкылдап чыйрак чыккан үнүнө ыраазы боло, абышка башынан сылады. Бали балам, жүр эми энеңе өз колуң менен топурак сал. Айдар наристе эле. Өлүк башында туруп, аркы дүйнө менен бул дүйнөнүн жоопкерчилигин алганга таптакыр кичине болчу. Жаш болгонуна карабай, бул дүйнөнүн акыйкаты менен эрте жүздөштү. Энесин акыркы сапарга татыктуу узатты.
Бирок ал өмүр бою көз алдында бул элес калкып калаарын билбеди. Каза болгон эненин азасы бүткөндөн кийин балдардын жанында ким болорун туугандар отуруп чече турган болушту. Замандын каатчылыгында эки баланы кошуп багып ала турган жакын туугандары деле жок эле. Алыс туугандары аркасын качырышып, күңк-мыңк деп тим болушту. Асылбек агабыз менен Зуура апабыздын тукумдарын балдар үйүнө өткөрүп берип кайсы бетибиз менен жашайбыз? Чоңко уруусуна сөз кетет туугандар. Эки тырмактай чүрпөнүн кимге залалы бар эле? Деди жанагы салмактуу сүйлөгөн карыя. Эч бири жер чукуп үн катышпады. Тынчтыкты бузган кайрадан Айдардын чаңкылдаган үнү болду. Калыс ата, мен чоң эле болдум, бөбөгүмдү өзүм багам. Эч ким биз үчүн убара болбосун. Атам чыгып калар. Туура айтат. Андан көрө Эрнисти чыгарганга кам көрөлү. Бир айылдан эмеспи, уйдун акчасын төлөп берсек, Сокен байке ишти жаптырып койсо керек деп бири айтты. Аны кубаттап, дуулдап кетишти. Эрнис энесинин кайтыш болгонун абактан укту. Айылдаш тууганы келип кетти. Эмне дээрин билбей калды. Куду бир жалындын ичине түшүп кеткендей, куйкаланып бараткандай сезди өзүн. Деп бакырды да ойлонуп отуруп калды. Бирок үнү чыкпай калган экен. Дубалды муштагылап башы менен сүзүп жиндүү болуп кеткендей сезилди. Бирок баары бир ичиндеги жалын токтобой койду. Куйкалай берди. Бир айдан кийин ал абактан бошотулду. Туугандары акелеп жакелеп ордуна уй алып берип, араң бас кылышты. Тосуп барып айылына алып келе жатканда айылдын четинен түшүп калды. Рашка токтотуп койчу, деди ал машина айдап бара жаткан инисине. Эмнеге? Апама барам, сен кете бер, мен өзүм барам. Тиги өзүң бил дегендей иинин куушуруп жүрүп кетти. Бут алдында кар кырт-кырт, көрүстөн өйдө жакта эле араң жетти. Атасынын көрүстөнүнүн жанына дагы бир дөбө пайда болуптур. Көргөн көзүнө ишенбей туруп калды. Апасынан калган нерсе ушу гана боз дөбө эле. Дүйнөнү тиреп тургансыган, эч бир заман өзүн таштап кетпей тургандай сезилген апасы эми жок. Шалак эте чөгөлөдү. Кечир мени, апа. Мен сага татыктуу уул боло албадым. Мен сени эч бир кубанта албадым. Сенин жүзүңдү күлдүрө албадым. Апа, бирок мен сени ушунча жакшы көрдүм. Сен менин жүрөгүм экениңди, сени дүйнөдө эч кимге теңебей жакшы көрөрүмдү өзүңө айта албай калдым. Билбейм, мен кичинемден сүйүүмдү да, жек көрүүмдү да ичимде сактап чоңойдум. Эмнеге анттым? Сени жакшы көргөнүмдү айта албай калдым. Сүйүктүү аялымды өмүрүмдүн акырына чейин сүйөрүмдү кеч түшүндүм. Бала жараттым, ата боло албадым. Мен ит болдум, апа. Мен алсыз болдум. Бирок ичимде күйүт эч жылдырбай койду. Мен деле жакшы ата, жакшы күйөө, жакшы уул болгум келет. Бирок бир нерсе колумду, бутумду байлап, мээримди тоңдуруп салгандай сезилет. Ух, апа, мен жаралбай койсом эмне? Жаралбай койгонум сени бактылуу кылат беле? Мен эмне кылам? Жалгыз караан көрүстөндө дартын айтып жатты, ыйлап жатты. Көкүрөгүнө жыйылып калган экен. Кар баскан дөбөнү кучактап өксүй берди. Жеңилдегенден кийин терең дем алды. Эмне кылам, апа? Күнөөмдүн ооругунан жанымды коерго жер таппай жатам. Жаңы жашоо баштайын дейм. Баарын унутайын дейм. Бирок канчалык зарласа да боз топурак былк этпеди. Ичинен энеси чыга калып, мурункусундай маңдайынан сылап, жолун көрсөтүп бере албады. Чарчаганда илки басып Эрнис үйүнө жөнөдү. Биринчи өз үйүнө бара турган болду. Кайра ошол үйдү көргүсү келбей энесиникине жөнөдү. Түтүн чыгып жаткан экен. Эмнегедир энеси үйдө бардай жүрөгү булкуп кетти. Түтүндөн улам үмүтү жана түшүп кадамдарын тездетип басты. Эшикти шарт ачып кирип барганында эки баласы тамак ичип жаткан экен. Жалт караган капкара көздөр. Алдастап шаштысы кетип калды. Ата, ушуга чейин балам деп айтпаган жаны эмнегедир балам дегиси келип кетти. Өз атасы да катуу мүнөз эле. Өзүн эркелеткени эсинде жок. Кызы корко тиктеп калды. Кел, ата. Сырткы кийимдерин чечип отурган Эрнис үйдү айланта карады. Баары апасы бардай.
Таптаза, тыкан, жайлуу, ысык экен үйү. Ичи ысып кетти. Айдар чоң чыныга тамак куюп алдына койду. Нанга колун сунуп бир тиштеп алып чочуп кетти. Нан бышпай калган экен. Айдар жасаганы көрүнүп турат. Тамагына тыгыла калган жаш менен нанды кошо күрмөп жиберди. Жаш токтобойт. Чыныны жүзүнө калкаласа да болбой, көзүнөн каканактаган жаштар куюлуп кетти. Абалын балдары байкабады. Алар өз ойлору менен эле. Аруке тамагын ичип бүтүп, байкесин жалооруй карады. Эмне болду, Аруш? Астыңа отурам. Айдар кооптоно атасын карады. Урушуп жибербесе экен деп ойлоду. Ал өзү менен өзү. Аруке акырын агасына жакындай берди да, көнгөн адатынча алдына отура калып, жүзүнө алакандарын койду. Атасы келгенден бери эки ооз сөз сүйлөбөдү. Атүгүл жүзүнө деле тигилип карабады. Түпөйүл ойлор менен жатып Айдар уктап кетти. Эртең менен турса күн чыгып калган экен. От жагып бөбөгүнүн курсагын тойгузуп мектепке кетчү эле. Кечиктим деп ойлоп ыргып турду. От жагылып туруптур. Эртең мененки тамак да даяр экен. Көргөн көзүнө ишенбей калды. Сыртта күрөктүн кырт-кырт дегени угулду. Кандайдыр бейпилдик үйгө келгендей Айдардын жүрөгү жылып кетти. Колу бетин жууп, даярдалган тамагын шаша-буша ичип сыртка чыкты. Ата, мен сабакка кеттим. Бар. Эрнис жадырап, өзүнөн жылуу сөз күтүп турган уулуна эмне деп айтаарын билбей турду. Табиятынан эт бетинен кетип эркелеткен жок эле. Бирок бир нерсе күткөндөй бажырайган көздөрү кыйбай кетти. Шымынын чөнтөгүн сыйпалай берип 20 сом таап чыкты да сунду. Карма, бир нерсе сатып ал. Айдар сүйүнө акчаны алып мектебине чуркады. Атасы болгон сонун тура. Атасы акча берген, аны үшөөсүн деп от жагып, тамак даярдап койгону сонун тура. Капыстан караңгы дүйнөсүнө күн чачырагандай ансыз да күйүп турган көздөрү балбылдай бара жатты. Жүрөгүн биринчи жолу атанын мээрими жылытты. Атам сонун киши тура деп ойлоду. Сабактан келип көргөн көзүнө ишенбей калды. Атасы бир кыйла жумуштарды бүтүрүптүр. Чар жайып жаткан короо чекчейип калыптыр. Кар күрөлүп, отундар өзүнчө, көңдөр өзүнчө жыйналып, үстү жабылып, Айтор бир сыйкырчынын колу келип жасап койгондой. Үйгө кирсе, Арукеси куурчак менен ойноп отурган экен. Аруш, ата кайда? Эрнис бир нерсе кылып жаткан экен. Мынабу кыздын чачын алалы. Мени такыр жакындатпай жатат. Сен чачын жибитип бер. Аруштун чачынбы, эмнеге? Ким карамак эле мунун чачын? Кийин өстүрүп алат, деди бурк эткен атасы. Ата, мен карайм, мен жууп турам. Албай эле коелучу ата, деп чырылдап жиберди. Жуп-жумшак кебес сымал бир аз тармал карындашынын чачтарын кыйбай турду. Көкүлү тармалданып тим эле куурчактай сонун көрүнчү. Суу жылып турат, кийимиңди чечип, чачын жибитип бер, деди атасы тоң гана. Кайрылып сөз айта албады Айдар. Ичи ачышып турса да эч нерсе дей албады. Бүжүрөтүп чачын жибитип келип атасынын алдына берди. Бөбөгү эч каршылык көрсөтпөдү. Болгону агасынын колун катуу кармап, көзүн жумуп туруп берди. Чачын алып бүткөндөн кийин карап алып Айдар сыртка атып чыкты. Моюну илмейип, кулактары чыгып, чаштары жок бөбөгүнүн кебетесин көргүсү келбеди. Үйдү айланып барып ыйлап жиберди. Мен өзүмдүн балдарым болгондо эч качан чаштарын албайм, деди бышактап. Чоң энеси барда экөөнүн тең чаштарын алчу эмес. Тыпырайтып кайчысын алып чыгып, өзү жарашыктуу кыркып берчү. Каалабаган нерсесин эч качан таңгуулачу эмес чоң энеси. Ал тургай китеп капты да өзү каалаган сүрөтү менен сатып берген. Ого бетер өпкөсү көбүп чыкты. Улутуна токтоп анан үйгө кирди. Капа болбо, кыздын чачын экөөбүз карай албайбыз, деди атасы туюк гана. Айдар башын ийкеп тим болду. Ошентип үчөөнүн жаңы жашоосу башталды. Эрниске бир жаңы жашоонун учкуну пайда болду. Өзү да байкабай жашоонун жаңы агымына кирди. Максаты пайда боло баштады. Эки бала өздөрү да байкабай атасын жашоого кайтарышты. Түнт мүнөзү бир аз ачылып, Айдар менен кээде тамашалашып, кээде эркелете көтөнгө чаап, кызын сыртка ээрчитип чыгып, коңшу колоң менен сүйлөшүп калды. Тиги Эрнис өзүнө келди байкуш. Эмне кылмак эле, балдарын кармаганы жалгыз ошол калды.
Сул куюп эле жатчу эле мурун. Азыр оокат кылып жатат ай. Депрессия дейби? Азыр ошондой оор болот тура. Бечара ошентсин, башка айла барбы? Баса Айгүлдөн эч кабар жок го. Түркиядабы же Орусияга кетиптирби? Айылда ошентип сүйлөшүп калышчу болду. Жаз келди. Атасына кол кабыш кылып жүргөн Айдар чарчап, атасынын жанына отура калды. Чарчадыңбы? Жок. Жазгы иштерибизди бүтүрүп алалы, анан тиги үйдү сатам. Сага кунан алып берем, өзүң таптайсың деп койду Эрнис. Чынбы? Көзү жайнап кетти Айдардын. Так маңдайында биринчи аялы Асия келе калгансып жүрөгү толкуп кетти Эрнистин. Баары окшош дешчү Айдарды апасына. Бирок өзү эле эс албаган экен. Азыр дал Асияны көрүп тургандай селдейди. Кайрадан жанын түтөткөн сагыныч эзип кетти. Алып берем, ура деп кыйкырып алды бала. Атасы ага бүтүндөй дүйнөнү тартуулагандай сүйүндү. Айдар, көйнөгүң кирдептир, чечип койчу, жууп салайын деди атасы негедир. Азырбы? Азыр. Көйнөгүн чечип атасына карматты эле. Ал далысын айланта карады. Анан өзүнүкүн чечти. Далысынын алдындагы калды көрсөттү. Көрдүңбү? Дал ушундай калың бар сенин да. Арукенин да далысынын алдында калы бар. Эгерде бири-бирибизди жоготуп алсак, ушул кал менен издейбиз деп койду тамашалай. Аттиң, ушул айтылган сөз үчүн өзүн 1000 жолу каргады кийин. Бирок айтылган сөз атылган ок. Тагдыр аларды бөлүп, балдары өзүн бири-бирин тааныбай чоңоюп калаары эч оюна келбеген эле. Айдар ал сөзгө анда такыр маани берген эмес. Эси дарты атасы алып бере турган кунан да болчу. Ала элек кунанга ат коюп алганычы. Кыялында аны менен кунан чабышка түшмөк. Балким биринчини алмак. Атасы аны менен сыймыктанып ат үстүнөн көтөрүп алмак. Балким ошондо ал жарайсың уулум деп кулагына шыбырамак. Арукесин аркасына учкаштырып алып, айылды өзү теңдүү балдарга мактанып бастырмак. Балким анын апасы да алыстан келип калмак. Биринчи таарынса да Айдар апасын кечирмек, чындап кечирмек. Болгону экинчибизди таштабачы апа, атам оңолду деп өтүнмөк. Бирок мунун бири да болгон жок. Бала үйдөгү дүпүрөгөн добуштардан уйкудан ойгонуп кетти. Көзүн ачса бир топ милиция кызматкерлери атасынын колун аркасына байлап жатышкан экен. Ыргып турду да биринин далысына жабыша берди. Атама тийбегиле, эй, тургула, атама тийбегиле. Кое бергиле дейм, балдардын жүрөгүн чүрөсүңөр, деди Эрнис каргылданган үнү менен. Өзүм барам, Асанбайке, кое бер де буларды. Балдарды коркутушпасын, өзүм барам. Тийбегиле балдар, деди улуураак көрүнгөн милиция кызматкери. Эрнис, биз сыртта турабыз, тез чык. Алар чыгып кетээр менен Эрнис оор улутунуп алды. Бир саамга ойлонуп турду да, селдейип өзүн тиктеп турган Айдарды бооруна кысты. Коркпо, баары жакшы болот. Мени көпкө кармашпайт, тез эле чыгам. Мен бат эле келем, ага чейин сен Арушту жакшы кара. Эч кимге бербе, мен келем. Жан талаша көп сөздөрдү көбүрөдү. Бирок баланын эсинде калгандары ушулар эле. Эмнеге алып кетип жатышат сени ата, деди ыйламсыраган ал. Сен жигитсиң, ыйлаба. Үйдү сатып акчасын чоң энеңдин сандыгынын ичине кездемеге ороп койдум. Керек жарактарыңарды ошону менен бүтүрүп тургула. Ооруп калсаңар ооруканага барбагыла, Калыс атаныкына баргыла. Ооруканага барсаңар балдар үйүнө өткөрүп берип салат. Калыс атаңа бар, бир нерсе болсо уктуңбу, деди энтиге. Макул ата. Көзүнүн жашын жута Айдар атасынын мойнуна асылып бекем жыттады. Кийин чоңойгондо да ошол жытты эстеп жүрдү. Ичине сиңирип алган экен. Тамеки менен тер аралаш жыт эле. Эрнис ордунан туруп босогого жетти. Кайрылып уктап жаткан кызын өөп алды. Анан Айдарды бир тиктеп алып чыгып кетти. Кана, кандай болду, айт эми баарын. Кокустук болду Асанбайке. Бул адам өздөрүнүн айылдашы эле. Милицияда көптөн бери иштечү. Мурунку уй урдап кармалганда да ушул адамдын жардамы менен чыккан. Эрнис оор үшкүрүп алды. Асанбайке, баары кокустуктан болду. Келинчегимди өлтүрүп алам деп эч оюма келген эмес. Иттин баласы. Келин канча жолу ооруканага жатып чыкты. Бүтүн кабыргасы калбады. Арызын канча жолу жазып, канча алды. Эч эсиңе келбей койдуң. Эми жата бер шыпты тиктеп. Силерге кор болгон кайран балдар, деп ачууланып кетти тиги киши. Айгүл ичип келиптир. Акыркы кездери көп ичип калган.
чечинтип жаткырып коеюн десем болбоду. Мени оозго алгыс сөздөр менен тилдеп бетиме асылып жатты. Алгач токтоолук кылдым. Мен андан бир нерсе өтүндүм эле. Канча урушпай эле Асия деген атты оозуңа албачы деп өтүндүм. Бирок ажалына көрүнүп ар дайым ортобузга мурунку аялымды кыпчый берчү. 100 жолу айттым мен ага. Токтогон жок. Асия турмушка чыгып кетти да, болбосо баласына бир кайрылат эле го. Сен анын айына мени сүйбөдүң деп Асияны каргап шиле баштады. Чыдабай кеттим. Башка көзгө ургулап жатканымды билем. Эсиме келсем, колумда балжа-булжа болуп канга аралашып жатыптыр. Өзүмө келе калдым. Тамырын кармасам сокпой калыптыр. Денеси муздап кеткен экен. Сыртка чыгып тамеки чегип ойлонуп отурдум. Сизге келип мойнума алайын дедим, бирок апамды ойлодум. Ал бул соккуну көтөрө алмак эмес. Так билем. Апам бул нерсени көтөрө албай калмак. Байкушум, билбей эле өтүп калганы да жакшы болду. Ойлонуп отуруп чарбакка эле көмүп салдым. Үйдөгү бардык кандарды жууп, кийимдерин өрттөп салдым. Кыш болчу, жер тоң эле. Терең казганга алым жетпей калды, анын үстүнө таң атып келе жаткан. Элдин баарына Орусияга иштегени кетти дедим. Анткени чын эле 2 күндөн кийин кетмек. Документтери, учакка билет даяр болчу. Жаз келгенде аны иттер сүйрөп чыгып билинип каларын билген жокмун. Эрнис, уулум, сага бул үчүн канча берилет билесиңби? Кем дегенде 10 жыл. Азыр уулуң 9 жашта болсо, сен чыкканда 18 жашта болот. Эгерде колумдан келип ушунчалыкка кыскарта алсам, 10 жыл болот. Ушунун баары сага керек беле? Асан байке, сенин колуңдан баары келет. Мен кылчымды кылдым, эми жазасын өтөгөнгө даярмын. Ооба, өлтүрүп алдым. Ачуума ээ боло албай кеттим. Бирок балдарым, эч кимиси жок калды. Балдар үйүнө өткөрүп беришет аларды. Сен Асияны тап. Менин түрмөдө экенимди, аялым менен апам өлүп калганын, балдар жалгыз калганын айт. Ал боорукер эле. Укса келет, балдарды алып кетет. Асия келбейт, Эрнис, үмүтүңдү үз, деди тээ киши ойлуу. Эрнис чакчайып тиктеди. Ишенгиси келбегени көзүнөн көрүнүп турду. Эмнеге келбейт деп сурагысы да келбеди. Жүрөгүндө шооладай болсо да үмүт жашасын деп өзүн өзү аяды окшойт. Ал керебетте соолуп жатты. Көз алдында кызынын бакырайган көздөрү, уулунун кунан алып берем деп убада кылганда бажырайып кеткен жүзү. Кап, эмнеге мурун чыгынып алып бербеді экен? Жок дегенде адыраңдап айылдын аркы башы менен берки башына чаап албайт беле? Дүйнөнүн бүтүн жыртыгы ошол кунан менен бүтөлчүдөй аны кайта ойлоно берди. Айдарынын жаркыраган жүзүн элестете берди. Так апасындай көздөрү күйүп кетет тура кубанганда. Көзүнөн жаш агып жатса да жылмайып алды. Арукесин ойлоду. Курсагын тойгузуп койсоң, бетине алаканын коюп көпкө турчу. Ыраазычылык билдиргени го. Уктаганда да жүзүнө алакандарын коюп алмай бар. Кызынын наристе жыты мурдуна кептелгендей боло түштү. Ичине жалын кирип кеткендей бүктөлдү. Онтоп алды. Төрөлгөнү маани бербей келген балдары эми гана жашоосунун маңызы экенин түшүнгөндө алардан ажыраганына ичи сыйрылып кетти. Жаны ачышты. Пенденин башына бербесин. Оозун алакандары менен жаап, кудуу ак бара бөлтүрүктөрүн жоготкондо кандай өксүсө дал ошондой өксүдү. Ак баранын ые тоолорго кандай сиңип кетсе, Эрнистин ые түрмөнүн муздак дубалдарында калды. Кайрадан жалгыз калганы Айдарга мурункудан да оор тийди. Түнт болуп эч ким менен сүйлөшкүсү, ойногусу келбей калды. Бир гана арукеси бар. Аны менен сүйлөшөт. Ал борсулдап күлсө жылмайып калат. Чыйрак чыкты. Нандары мурункудай бышпай калбай же күйүп кетпей, кадыресе таттуу нанга айланды. Атасы тамакты сонун бышырчу эле. Айдарга үйрөтүп койгон. Эртең менен туруп бөбөгүнүн курсагын тойгузуп коюп үйгө камап кетет. Сабак бүтүп бүтпөй үйүнө жөнөйт. Баарына экөө үчүн тең ошол учур керемет. Кулпунун үнү чыкылдаганда Аруке куурчагын таштап ордунан тура калат да, байкеси кирип келер менен кучактап жыгылат. Китеп кабын да чечтирбей кучактап алып кое бербей бети башынан өпкүлөйт. Аруш, кое турчу, сен актөш болуп кеттиң беле, дейт байкеси күлүп. Кучакташып эркелешип алып экөө тең чалкасынан түшүп жатып калышат. Дал ошол учурда Айдар өзүн эң бактылуу адам сезди. Мейли апасы келбесин, атасы түрмөдө болсун, анын арукеси бар.
Бул чоңойгончо аны таштап эч кайда кетпейт. Абака, сен мени таштап кетпейсиңби, дейт Аруке. Дагы анын оюн окуп койгонсуп, шык деп баш чайкайт агасы. Эч бир убакта таштабайт аны. Өлсө өлөт, бирок бөбөгүн таштабайт. Кел курсагыбызды тойгузалы. Дем алыш күнү экөөбүз базарга барабыз. Сага эмне алып берейин? Сагыз. Сагыз эң арзан да, башка нерсени айтчы. Сагыз, дейт күлүңдөп көздөрүн кыз. Мейли, сагыз болсо сагыз, деп макул болот агасы, каадалуу кишидей. Түндө элдин баары уктаганда атасы айткан сандыкты ачып, ичинен акчаны ала турган болду. Кездеменин ичине жакшы уруптур. Көп акча экен, эсептегенге чамасы жетпеди. Азык түлүккө ченеп алды да дал ошондой бүктөп ордуна койду. Периштем менин, деп койду бөбөгүнүн чачтарын сылай. Чоң энеси ушинтип айтчу Арукени. Эртеңки күнү базарга барып, эмне алыш керек экенин ойлонуп жатып уктап кетти. Байке, бул канчадан? 100 сом балакай. Тартып бересизби? Берейин. Айдарды баары тааный турган болушту. Кээ бири азык түлүктү арзан кылып берсе, кай бири базардан үйүнө бекер жеткирип коет. Жанында дайым карындашы. Бири сүйүнүп, бири боороруп карашат. Айдар бул көз караштарга көнүп калган. Кабагы жарык, баары менен орундуу сүйлөшүү ишин бүтүрүп жүрө берет. Бир гана маселеси апасынын аты айтылса жаны чыга жаздайт. Бул жолу да суу алганы барган. Суу алып жаткан эки аял аны карап сүйлөшүп калды. Асиянын уулу чыйрак чыкты. Боору таш немекен, бир кайрылбай койду го чиркин. Ошону айтсаң жеңе, иштен чыккан ири жылан деп адам түгүл, жылан деле кайрылат имиш. Айдардын кулагына бул кептер угулганда өзүн токтото албай калат. Сиз эмне деп жатасыз? Деп ыза менен атырылды. Сүйлөп жаткан кара ооз немеге. Мен апам келет, ал бир күнү келет. Билдиңизби? Көзүнөн толуп турган жашты чыгарбаганга аракет кыла мууна сүйлөдү. Жарып агыр. Бизди эмнеге кетесиң? Ата энең кайда, билип алчы. Дирилдеп ызасы ичине батпаган бала бир нерсе деп айтайын деди эле. Ийининен бири кармап калды. Кылчайып караса, калыс атасы экен. Айылда бул кишиден ыйбаа кылып турушчу. Тиги экөө дароо ооздорун жаап калышты. Сууларын толтуруп алып, Айдар менен калыс карыя да жөнөдү. Жүрү Айдар, биздин үйдөн чай ичип кет балам, деди салмактуу үн каткан карыя. Тыпылдап аккан көз жашын тыя албай, бирок жүзүн карыя жака бура албай бара жатты Айдар. Айдарым, кел бул жерге отуралычы балам. Карып калдым, бутум бастырбай жатат, деди ал бир убакта. Энтиге дем алган Айдар токтоп калды. Сен алардын айтканына көңүл бурба, бекерчиликтен айтылган кеп. Ичиңе ыза жыйба балам, атаң да ызакор эле, намыскөй болчу. Катуу дагы эле, мына мүнөзү башына тийди. Сен андай болбо, айткан адамдар айта берсин. Сен көкүрөгүңө элдин жакшы сөзүн гана жыйна. Апам, деп барып токтоп калды бала. Айта кой, Калыс ата, апам чындап мени таштап кеттиби? Эч качан келбейби? Чындап мени унутуп калдыбы? Титиреп чыккан баланын үнү карыянын жүрөгүнө тийди. Өзүнөн көзүн албай үмүт менен тиктеп турган балага эмне дээрин билбей кетти. Айдарым, апаң эч бир убакта унутпайт. Эненин жүрөгү перзентин кантип унутсун? Мына мен ушунча жашка чыгып, уулун унутуп калган энени көрбөдүм, эч көрбөдүм. Анан эмнеге келбейт? Билбейм, бирок сени эч качан унутпай турганын билем. Келе албай жаткандыр, бирок сени унутуп калбайт балам. Эртең менен күн чыкканда сени эстеп ойгонот. Түн киргенде сени эстейт, ичинен сага жакшы тилектерди айтат. Сен башка нерсеге ишенбе, дал ушуга ишен. Макул, деп баланын маанайы ачыла түштү. Калыс ата, сиздин үйгө мен башка жолу барайын, Аруш жалгыз. Мейли, өзүң бил баатырым. Мен бир аз эс алып отурайын, анан жылайын, деди.